Урматтуу туугандар, коллегалар, мен силерге бир нерсени эскертип коеюн. Границага чыгып келип аткандар, азыр бияктан объявление кылып атпайсыңарбы? Мына мен баратам, мен келатам, мынча киши керек, тигинче киши керек депчи. Мен өзүмдүн үйүмө баягы күнү бир 5 кишини регистрация кылдыргам. Ошонун 4-өө өтүп, бирөө өтпөй калды да. Регистрация кылбай калды. Анан бүгүн бардым. ФМСке барсам, неправильное пересечение границы дейт. Статьясы бар экен, 05-115 деди. Ушундай бирдемке деп айтты, мен азыр точно не помню. Границаны туура эмес басып өттү, мындай нарушение кылды деп айтып атат да. Эми границаны туура эмес, границаны бузуп өткөн болсо анда камалат да. Мунуку мындай административное правонарушение дегендей эле болуп атат да. Туура эмес эми басып өттү эмес, нарушение кылды депчи. Көрсө бул балдарды мындай кылат экен. Границага каттап аткандар же болбосо жаңы кетип аткандар силердин кулагыңарга күмүш сырга. Ошол жерге барганда эле биздин жаш балдар, дагы эле баягы кыргыздар кимдик ID карта бергиле деп, у кого ID карта бардыгын алып алат экен, дагы жүргүлө биз менен тияка Казакстанга киргизбей эле, мындай эле тезирээк болот деп туруп, Россиянын границасынан чыгарып туруп эле, нейтральный зонада туруп эле кайра эле Россияга кирип келе берет экен. Мына ошондо ушундай нарушение, пересечение границы деп чыгып калат экен. Аныңар регистрация болбойт экен. Мына мен азыр барып билип келдим ошол нерсеничи. Таза регистрация жасаш үчүн ата-энем 2 күндөп жол, 3 күндөп жол жүрүп аткандан кийин эчтеке болбойт, 2 саатка чыгып келгиле Казакстангачы. Азыр единая база деп коет да. Россиядан чыгышыңар керек, Казакстанга киришиңер керек, как положено, компьютерине түшүшүңөр керек. Мынакей казактар айтыш керек. Биздин границага кирди Асанов Үсөнбай депчи. Анан ал жерде какой-то бир минута, 15 мүнөтпү, 1 саатпы, 2 саатпы туруп, анан кайра Казакстандан чыгыш керек. Казакстандан чыкканда кайра эле жазат: Асанов Үсөнбай бизден чыгып кетти Россияны көздөй депчи. Анан кайра Россия принимать этет. Асанов Үсөнбай кайра келди Казакстанга деп. Эми Россияга депчи. Вот ошол миграционный карта жарайт. Анан кийин Россиядан чыгып туруп эле нейтральный жерде тургузуп, анан кийин кайра алып кирип келе берет экен. Ошонун үстүнө да акча алып атышыптыр биздин шүмшүктөрчү. Уят эмеспи ушунга окшогон нерселер? Ошентип азгыргандар болсо таптакыр жасабагыла. Мынакей эми азыр барып келген жол киреси, 3 күндүк убактысы, канча акчасы кетип атат. Регистрацияга акча берди. Анысы жарабай калдыбы эми? Эми кайра дагы чыгып келиш керек. Же Казакстанга чыгып келиш керек, же Кыргызстанга барып келиш керек кайрачы. Азыр мен совет берип атам, лучше давай Кыргызстанга эле бар депчи. Анткени бул нарушение кылып койду да. Нарушение кылып койду, а балким Казакстанга кирип, кайра Россияга киргенде чыгарбай коет, киргизбей коеттур Россиягачы, сен нарушение кылдың депчи. Анан кийин Казакстан андан ары көздөй, анан кийин кайра машина менен кете турган болуп калат. Ошондуктан мен буга айтып атам да, Кыргызстанга эле барып келиш керек. Кыргызстанга эле барып кел депчи. Самолет менен учуп кетсе, кийин кайра кирем десе киргизбей койсо да Кыргызстанда калып калат. Ошондуктан туугандар, ушунча убактыңарды кетирип, ушунча нервиңерди кетирип, ачка калып, ток калып, жол азабы, көр азабы деп жолдон кыйналып барып атасыңар алтындарым. Эчтеке болбойт, бир 2-3 саатка чыдап койгула, бир аз сабыр кылгыла. Ал дагы биздин шүмшүктөргө алданбагыла, ошолордун алган акчасы буйрубай эле калсын дайымчы. Кантип ушул адамдардын көз жашынан коркпойт, мен түшүнбөйм ушул нерсегечи. Ошондуктан обязательно дагы бир жолу кайталайм. Россиядан чыгып Казакстанга киргиле, как положено, пограничный посттон. Алар силерди киргизет, компьютерге каттайт. Андан кийин кайра Казакстандан чыгасыңар, Россияга киресиңер. Биз деген единый базабызда Казакстанга ким кирип, ким чыгып атат, Россияда полный бүт чыгып калат. Асанов Үсөнбай десе чыгып калат, ким каерде турду, эмне болду депчи. Азыр бунуку ошондой болуптур да. Россиядан чыкканда Казакстанга кирбей койгон, нейтральный зонада туруп эле кайра Россияга кирип келе берген. Ал жерде поток көп. Караса Россиядан чыгып кетти. Пограничник дагы шап басып койду, миграционный картаны колуна берип койду. Ал карабайт ал нерсеничи. Эл көп. Анын аркасында канча миңдеген киши турат, аларды өткөрүш керек. Анга баары бир колуна карматып койду, миграционный кирип кетти, бул жыргаган бойдон. Бияка келип алып туруп, мынакей эми регистрациядан чыкпай жатат. Ошондуктан абайлагыла туугандар.
өзүңөрдүн мээнетиңерди, өзүңөрдүн акчаңарды, ден соолугуңарды, нервиңерди аягыла. Ал үчүн баардык нерсени мыйзамдуу жасаш керек.